Жылжыган күзгү дайрадан, ак кытан көрдүм калкыган, ак кыроосуңал алып келип сүзүүдө өтө алыста. Кайгыга батып жан дүйнөм, жүрөгүм түпсүз арманда, жапжалгыз мен да турамын, ээн калган кумдуу аралда. Бул ырсаптары Кытай элине таанымал жазуучу Ли Байдын калемине таандык. Мына ушул аталган жазуучунун чыгармачылык кечеси 2-май күнү болуп өттү. Эскерүүнүн ачылышы Ли Байдын кыскача тарыхын камтыган документалдык тасма менен башталды. В 701 году нашей эры, в эпоху расцвета династии Тан, в древнем городе Суэ в западном районе родился великий поэт Ли Бай. Кытай элине белгилүү болгон акын биздин заманга чейин 701-жылдары азыркы Токмак шаарында төрөлгөндүгү айтылат. Мына ушул боюнча эл өкүлдөрү Кытай Эл Республикасына барганда маалымдар болушкан. Любой дегенде любой кишиге 1,5 миллиард кишиге айтып койсо, любой жаштан баштап тек картканга чейин баары билет да, баарын тааныйт да. Кытайга барганда алар баарыны бизди жакшы көрүп айтып коюп атады. Силер келген родина бул Либаонун төрөгөн жери, ошон үчүн биз дагы ошол жака турист катары баргым келет деп айтканбыз да бир нече жолу. Кечени уюштуруш Сиан шаарынын маданият туризм башкармалыгы менен Кыргыз-Кытай достук коому колго алган. Иш-чара эки мамлекеттин ортосунда туризм тармагын күчөтүүгө салым болот деп эсептешет. Албетте, бул туризм, экономика тармагында жардамдар көп эки өлкөгө тең. Биз коңшу мамлекет болгондуктан бири-бирибиз менен жакшы калым-катташты жүргүзүп, көп жылдан бери биз мамиле түзүп келатабыз. Мындай жогорку деңгээлде мындай боло элек. Эки тарап бири-бирибизди жакшы түшүнүп, анан ар жактан бири-бирибизге жардам берип, чогуу өнүгүп өскөнгө ушундай тилектешпиз. Азыркы кезде чыгыш адабиятына биздин акындар да кызыгып, ырларын, ар түрдүү чыгармаларын которуу менен алек болгондор дагы бар. Ли Байдын поэзияларын кыргызчалап китеп чыгарып жаткандардын катарында кыргыз эл акыны Жедигер Салаев дагы бар. Ошол мезгилдеги жазган ырлары эмгичекте актуалдуу болуп атпайбы, азыр окусаң дагы. Ошол негизинен тоолор жөнүндө өзүн баскан жолунда Кытайдын чоң кооз тоолорун, ошакта жашаган кечилер жөнүндө, ошакта бир храмдар жөнүндө сонун саптарды калтырган. Ошо менен ал кийинки муундарга дагы ошол кезде жашоонун үлгүлөрүн сүрөттөп калтыргандыгы менен бул Ли Байдын поэзиясы баалуу. Кечеге эл өкүлдөрү, маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги жана ошондой эле Кытайдан келген коноктордун катышуусунда өткөрүлдү. Поэзия кечеси эки өлкөнүн бийлерин айкалыштырган номерлер менен коштолду. Жыйындын жүрүшүндө эки өлкөнүн өкүлдөрү маданий кызматташтыкты мындан ары да өнүктүрүү максатында сүйлөшүүлөр жүрүп, айрым иштер боюнча меморандумга кол коюлду.